ушуна болбойт норматив боюнча. Сал өйдөрө Норматив боюнча. Коллеждин ичине киребиз. Остановка автобус келгенден кийин мына жерге тушунуп Туш эмес, ылдый алган, Жок, мына жерге коюлат. Мен сунушчу болуп калдым. Мына ал жерге баягы келип туруп бүткөн жерде пустой жер турат жерде. Эмнеге коюп койсоңуз сону? Жок, мындай логично алганда бу жерде эч ким түшпөйт да, норматив боюнча келиш керек мыйзам боюнча. Жок, эми жителдер айтат да, бу жерге эмнеге койдуң, адам жок, бу жерде үй жок. Ушундай дейт да. Азыр мынанын туш эле болуп калат. Себеби забор башталды. Мына 39. Мен күндө ушундай жерге 27 кызым болса садикке алып келем да. Эртең менен тургандан адамдар мына жерден өтүшөт. Остановка токтойт маршрутта. Жерге эч ким токтобойт. Агентство пассажирская транспортага барсам. Ошо айткан жерде бөлмөсө бар сиз айткандай эл өз билгендери чыгып кетеби. Биз нормалар сактап кое берели деген 5 жыл алдыга карашты. Онал жерде баягы узун неме бар го. Мына забор бүткөн жерде пустой жер бар. Жер бар. Норманы сактап кой. Майда донун алдында окулат. Анан мынан тушунда окулат. Остановкаларды бир необычный кылып киргизчи там, Нурзамандыкына окшогон бир. Азыр эскиз бердик, мына канча Экологиялык жашыл зона кеңейтилип, көп кубаттуу үйлөрдүн айланасындагы таштандыга толгон аймактар тазаланууда. Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көрктөндүрүү долбоорунун экинчи этабы жол жаңырары менен Калкчыш жайгашкан Манас Ата муниципалдык аймагынын Уркуя Салиева көчөсүнөн башталды. Бошотулган аймакка эс алуучу жай жана ууна токтотуучу муниципалдык гараждар курулат. Жиделик көчөсүнөн Касымалиевага чейин 1 чакырым аралыкка жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилет. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кубаттуу үйлөрдүн балкондору бир типте жасалып сырдалат. Көп кубаттуу үйлөрдүн биринчи кабатындагылар айланасын тосуп, кампа, көпчүлүгү дүкөн ачып алган. Учурда 3000 метр тосмо, 500гө жакын үйдүн айланасы бошотулган. 3 муниципалдык ишкананын 30дан ашуун кызматкери тартылган. Аймактын даярдалган жаңы долбоору бүгүн вице-мэрдин жетекчилигинде жактырылды. Eski aldılar. Жок, бунун отдельный сен эскизди өзүң даярдайбы? Остановка мындайда бул район машкула бия келет. Адамдар түшөп кетет. Атам автобус башка бүтө турган адамдар бул бетте чыгарыш. Ошондо майга койду. Берген бул бетте остановка мындайда күтпөйт да адам. Баш токтойт кетти. Бул берген намет сыпыра керек эмес. Бүтө тургандар бул бетте турат. Ошого райондон чыгып кетет. Ошого биз могу жана койбой эле койдук да негиз. Эскалаш керек да ошо. Норматив боюнча коюп кое берели. Просто коюп кое бер. Жөнөп берет. Ата негизги адам бүтө турган жакта. Уже на мапка берилди. Элдердин арасында түшүндүрүштөр жүргүзүп видеолорду көрсөтүп, анан да экинчи видеону көрдүм. Эскиздеп жана долбоордо ошол полностью көрдүк. Архитектура жактан өзүнүн сунуштарын полностью берип атат. Бул жерде дагы эгер мына кошумча болсо, сен дагы өзүң полностью берип, зеленый насаждение болобу, жанагы норсвет болобу, багы подземный кабелдерди өтүү боюнча дагы азыр кыла беришиңиз керек. Тез араданча. Ушулар боюнча силер дагы канча убакыт керек? Бир жума ичинде полный кылып даярдап койсуңар. Бул жерде снос иштери кетип атат. Снос иштери өзү менен кете берет, бул жерден тендер менен ишти баштайт. Ошондо бизде примерно бул иш уже кетип атат. Ошону биз тез арадан бүтүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Бизде уже өзүнүн срок берилген. Айдын аягына чейин ушул керек дейм. Биринчи майда уже биз строительствону баштайбыз деп атчан элге айтып койгонбуз да. 1 апрелден уже биз тендер жарыялайбыз дегенбиз. Осуществлениялар бар, краскалаш керек. Курган немелерин краскалаш керек. Ошондо проектиге караса болобу, болбойбу? Болбойт. Алар менчикте курулушта. Алардын балансында тургандар Өздөрү жарыктандыруу системаларын бүт жаңылоо боюнча мына долбоор
даярдалып, бүгүн мына акыркы вариантын бүгүнкү күндө мына биринчи вице-мэр Замир Байышевичтин жетекчилигинин астында согласование болуп өттү. Неге бул согласованияны өткөргөнүбүздүн себеби атайын адистерди. Мисалы, Зеленхоз Ош шаарынын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинаты тарабынан алар бизге совет берген бак-дарактарды эгүү боюнча ошондой эле жарыктандыруу системаларын шаардык свет аркылуу шаардык свет мекемеси менен согласование болду. Иштер бардыгы по плану бүгүнкү күндө түзүлгөн графиктин негизинде кетип баратат. Ошондой эле ошо Манас ата Салиева көчөсүндөгү бүгүнкү күндө мыйзамсыз тосмолорду, темир гараждарды, убактылуу орнотулган соода түйүндөрдү алып салуу иштеринин дагы там бир 50%тен бир 60-70%га уже алынып тазаланып калды. Кудай буюрса, курулуш иштерин ушу май айынын башында баштайбыз деген жакшы үмүттө турабыз. Май айына чейин Кудай буюрса алып салуу иштери дагы аягына чыгарабыз деп ойлойбуз.